Эми 10 сентябрга дейре спокойно жүрө береткенмин деп, дагы деле документтериңерди оңдобой жүрүп албагыла. Карталарын арендага берген экен, ошол карталарга көптөгөн суммалар түшкөн үчүн эми ал жарандарыбыз жоопкерчиликке тартылып атат. Биякта көп жылдан бери көп нарушенияларды кылып жүргөндөр бар. Аларга болсо сен вообще запретиң бар. Сен сот аркылуу выдворение болгонсуң 5 жылга дегенде ответтер келип жатты. Өзүнүн акчасын алып бир жака жеткирүү боюнча дагы камалып жатышат мекендешибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн биз Гүлиза эжекебиздин юридикалык кеңсесине келип калдык. Бизге аябай көп түшкөн суроолорду бермекчибиз. Актуальный болуп аткан эми азыр мына реестрден кандай чыкса болот? Мен регистрациям базада барбы жок билбейм. Реестрге түшүп калдым, жол жобосу барбы, зеленый картам жок, анын жок, мунун жок. Эмне кылсам болот дегендер аябай көп да. Чочуп атабыз, алардын катарында биз деле бар элек, биз деле реестрден чыктык, документтерди тактап дегендей. Мына чалбай жүргөн мекендештерге ушул видео бир пайдалуу болсун максатында тарткан келдик. Колдон келишинче максималдуу түрдө группалардан бөлүшүп койсоңуздар бир сооп деле болмок да. Мына эжекебизге суроолорду берип башталык. Санасызбы эже? Иштериңиз жакшыбы? Сетасызбы? Мына реестр деген бале чыкты деп айтсам деле болот. Элдин жүрөгүн мындай түшүрдү. Банктан аябай чоң акчалар менен түшүп калгандар азыр деле бар да. Эл менен амандашып биринчи эле ошол чечим боюнча сүйлөсөк. Негизи бул реестр маселеси бул жаңы кирген тотальный контроль Россия жергесине. Реестр деген бул өзү ар бир какой-то бир учреждениянын реестрлары болот да. Ал эми бүгүнкү күндө МВДнын реестры пайда болду. Бул МВДнын реестры жаңы пайда болгонго бул азырынча жоюлбайт. Бул системно уже иш алып бара баштайт. Мындайча айтканда, бул реестрда бардык мигранттардын данныйлары бар. Ким нарушение кылып жүрөт, ким кайсы жакта жашайт, жана ошондой эле регистрациясы барбы, трудовой договорлору барбы, бүт бар тең ошол базада болот, системада. Бул система контролировать этип, ар дайым эгерде бир документтериңер туура эмес болуп атса, сразу реестрга киргизет дагы, в дальнейшем фейс-контрольго киргизилип, ошол адам дагы эле системадан бузуп жүргөн болсо Россия территориясында, фейс-контроль менен квартирадан болобу, метродон болобу кармалып, в дальнейшем высылка болот. Мына баарыңарга маалымдуу болгондой, сентябрдан баштап бул закон принимать этилген. Бул закон 5 февралдан баштап күчүнө кирди. Бирок указ президента 11-26 чыккандыкка байланыштуу, мындайча айтканда, режим высылканы кармап турат. Ушул указ президента. Указ президента жаңы чыкканда 30 апрелге дейре чыккан. Бирок көптөгөн сотрудниктер неподготовленный болгондуктан ушул эле МВДга барып атышты биздин мекендештер. Канчалаган очередтерде туруп атышты, таң атпай барып атышты. Бирок ошо сотрудниктер башынан ушул реестр боюнча маалыматы аз болгондуктан ушул мигранттарга жардам бере албай атышты да, мындайча айтканда. Эми гана үйрөнүштү, мындайча айтканда, бул реестр эмне экенин, базага кантип документ киргизишти. Сотрудниктер деле жетишсиз да, мигранттар көп болуп жатабыз. Ошого байланыштуу дагы бул реестр маселеси боюнча 10 сентябрга дейре продление кылынды. Бирок, урматтуу мекендештер, эми 10 сентябрга дейре спокойно жүрө береткенмин деп, дагы деле документтериңерди оңдобой жүрүп албагыла. Бүгүнкү күндө ушундай возможность берилип атканда, трудовой договор, регистрация маселесин чечиш керек. Ошонун негизинде легализация болуп алгыла. Эми көрүп атасыңар, почти ушу 2024-жылы 30дан ашык закондор приниматься этилди. Именно ушул мигранттарга тиешелүү. Бул жакта мындай да көпчүлүк айтып атышат да, эми баары деле мигранттар жетишсиз да Россияда. Эмне үчүн ушундай кысымга алынып атат депчи. Бул жакта эми айта кетсек, сила блока бар, блок силы бар, анан кийин экономический блок. Экономический блок менен блок силы мындай экөө бири-бири менен сүйлөшүп албагандай да. Сила блока боюнча көптөгөн мекендештер ушундай режим высылки болуп, көптөгөн мекендештер депортация болуп атат, а экономический блок все-таки мигранттарга нуждаются. Ошондуктан эми бул Россия чоң великая держава болгондуктан баары деле мигранттар керек. Бирок кандай мигранттар керек? Бул жактын законун соблюдать эткен.
Да, бир чети эми Россия өзүнүн безопасностьун карап атат. Ушундай закондорду принимать этипчи, анткени мигранттын мындайча айтканда эмесин жамынып алып, канчалаган террористтер келип, мындай туура эмес нерселер болуп кетип атат да бул Россияда. Ошого байланыштуу дагы ушу закондор приниматься этилип атат. Эми ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн безопасностьун ойлошот да ошондуктан. Анда мына эл арасында группалардан, WhatsApp'тардан тараткан реестр жоюлду, мен өзүм эле реестрден чыгып кеттим дегендер, значит реестр жок болду деген сөз эмес. Реестр бар. Мындан кийин деле реестр болот деген да. Реестрден чыгууга кандай документтер керек болот? Атан канча адамды, мындай сизге бар адамдар кайрылды да, канча адамды чыгарганга бир жардам бердиңиз? Ошолордон бир айтып кетсеңиз. Да, реестр башталганда биз деген бардык группаларга биринчи очередь МВДнын официальный сайтын жөнөтүп, ушул сайтка өзүңөр заявление жазып кетиргиле максималдуу түрдө деп башында кетирилип атты. Ошол реестрдан ошол обращениянын негизинде көптөгөн мекендештер легализация болушту. Бирок эми алардын арасында деле ар бирөөнүн документин карай албайсың да. Биякта көп жылдан бери көп нарушенияларды кылып жүргөндөр бар. Аларга болсо сен вообще запретиң бар. Сен сот аркылуу выдворение болгонсуң 5 жылга дегенде ответтер келип жатты. Бүгүнкү күндө биз кандай жардам берип атабыз? Бүгүнкү күндө да электронно заявление кетирип жатабыз. Жана ошондой эле письменно заявление, это Главное управление по вопросам миграции по России, жана ошондой эле Главное управление по миграции Россия, Москва, Московская область, жана ошондой эле по месту регистрации МВДларга заявление кетирип атабыз. Именно кандай жарандарга кетирип атабыз? Бардык комплект документтери барларга. Ал эми документи жоктор деле кайрылса болот. Биздин кеңсебизге келсеңиздер болот. Документтериңер жок болуп, ушу реестрден чыга албай, карталарыңар блок болуп жаткан болсо, биз жардам бергенге ар бир мекендешибизге, ушу реестрга кирип калган мекендештерибизге жардам бергенге биз даярбыз. Биздин кеңсебиз ачык ар дайым. Саат 10дон кечки 6га чейин иштейбиз. Заранее жазылып алып келсеңиздер болот. Колдон келген жардамына беребиз деп айтып жатышат. Регистрацияда базада болбойбу, Сахарова барбы, жокпу, трудовой договору барбы, жокпу? Мындай эле айтып коеюн сиздерге, эжекебизди кыйнабайчы. Колдо паспорт менен миграционный болсо эле аракет кылгыла, колдон келишинче жардам берет туугандар. Ачыгы ошондой. Чалыңыздар, жазыңыздар. Негизи эле эжеке мына жаштар арасында мына курьердик кызматтар менен дагы көп мындай кармалып, көп жылдарга кесилип кеткендер болуп атат да. Ошол бир жаштарга, бизди көрүп аткандарга бир кандай бир кеп кеңештерди беребиз, балким ата-энелерге бир кайрылуу жасайбызбы? Кандай оюңуз бар эми ушул иштер боюнчачы? Сизге эми көбү чалат да. Курьер боюнча айта кетсек, булардын рекламасы мощный кетип жатат. Мощный кетип жатканда кандай? Силердин мындайча айтканда акчаңарды криптовалюта менен төлөйбүз депчи. Ушундай кылып привлекать этишет молодежьду. Молодежь билесиңер да, криптовалюта десе мындай бир жакшы нерсени айтып атат. Мен ушундай байып кетет экенмин деген ойдо ушундай курьерствого кирип жатышат. Жана ошондой эле пенсионерлердин акчасы боюнча, доставка боюнча дагы көптөгөн мекендештерибиз кайрылып жатат. Буларга реальный срок берилет, реальный кесилип жатышат да. Мындай жаш мекендешибиз, жаш жигиттерибиз кесилип жатканына биздин деле жүрөгүбүз ооруйт да, мындайча айтканда. Анан ушул нерсени максимально жеткирип, ар бир мекендешибизге жеткирип турсак жакшы болот эле. Көпчүлүгү мен курьерстводон эчтеке деле кылган жокмун, жаман нерсе кылган жокмун, бир точкадан бир точкага эле доставка кылып койдум деп атышат. Бирок негизи айта кетчү нерсе, именно кылган үчүн, ошону доставка кылган үчүн жооп берип жатышат бүгүнкү күндө. Аны эми суроо аябай көп болуп калат да, мындай кыйын. Бул жакта да, эми статьялар, уголовный иш боюнча статьялар көп. Анан самый бул распространенный ушул статьялардын бири наркотика болуп жатат. Жана ошондой эле доставка, акчаларды бирөөнүн акчасын алып бир жака жеткирүү боюнча да камалып жатышат мекендешибиз. Картасын арендага берүү боюнчачы андай. Вот ушул боюнча бүгүн 2-3 жараныбыз кайрылды. Карталарын арендага берген экен. Ошол карталарга көптөгөн суммалар түшкөн үчүн эми ал жарандарыбыз жоопкерчиликке тартылып атат.
Бүгүнкү күндө ошол фальшивый паспорт жасап туруп, ошого дагы карточка жасап, банктарга кирип коркпой ушул нерсени кылып аткан мекендештерибизге дагы биз мындай бир таң калыштуу карап атабыз да. Анткени фальшивый паспорт бул өзү эле 327 статья. Бул подделка документовго кирип калат. Жана ошондой эле банкка барып туруп, ошону коркпой көргөзүп, анан банковский карта алып аткандарына мындай бир эме дал келбейт да. Бул өзлөрү көрүп атат да, что это фальшивый экенин. Анан кийин кантип ушуну банкка барып көргөзүп атышат. Бүгүн эле мына эки мекендешибиз ошол боюнча кайрылды. А бир мекендешибиз болсо уже картасына көптөгөн суммалар түшүп, алар криптовалюта менен заниматься эткендерге берип койгон экен арендага картасын. Уже ал дагы суракка чакырылып жатат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бирөөгө картаңарды берерде сак болгула. Анан ушундай фальшивый документтерге жолоштун кереги жок эч кандай. Бул жакта бүт система иштейт. Система боюнча силердин паспортуңарды банкка киргенде эле бир кагазын барагын ачып туруп сканерге киргизгенде эле көрүнүп калат, что это фальшивый экен. Кыйын негизи ошол закондор эле көйүп кетти. Анан красный карточка дагы алыш керек деген сөздөр болуп атат, жеке. Канча жылда алыш керек, аны кандай мигранттар алыш керек? Ошондон айтып берсеңиз. Бордовый карточка бул деген 2024 сентябрдан баштап уже бериле баштаган. Эгерде сиз Сахаровага барып ушул бордовый картаңарды ала элек болсоңуздар, алып коюңуздар. Эми ал жаңы эле чыкты да, 24-жылы. Зеленый картадан кийин ошону алыш керек, э? Зеленый карта это дактилоскопия, а бордовая карта то же самое, дактилоскопия и фотографирование ичине кирет да, полностью. Аякта QR-код менен өзүңөргө берилет. Муну обязательно алыш керек. Буну дагы требования бүгүнкү күндө бар, МВД тараптан ушуну да требовать этип атышат. Жана ошондой эле айта кетчүк, ушул реестр маселесинде ушул документтердин баары тең колуңарда болуш керек. Негизи урматтуу мекендештер, даже регистрацияңыз жок болсо дагы Сахаровага барып легализацияга келдим десеңер, сиздерди без регистрации именно медкарта жана ошондой эле дактилоскопиядан өткөрүп жатат. Аларды алгандан кийин анан легализацияга ошол биздин кеңсебизге келсеңиздер, сопровождение кылып беребиз. Андан кийин эжекебиздин юридикалык компаниясы кеңселери Кыргызстан бойлоп 18 точкада дедиңизби? Кыргызстанда азыр 13 офисибиз иштеп жатат. Жер талаш болобу, эки тууган урушуп кетеби, же бир ар кандай маселелер боюнча ошол Кыргызстандан туруп деле ушул номерларына кайрыла берсеңиздер болот. Москвада деле эл эми биз көп экенбиз, калк көп экен, эл экен да. Ар кандай маселе боюнча да кайрылсаңыздар, бул талаш тартышуу болобу, ДТП болобу, Кыргызстанга бул жактан которуш керек болобу, мисалы полный колдон келишинче жардам берет. Бул эжекеден негизи жакшы отзывдарды аябай көп угуп жүрөбүз. Эжеке мен сиз биринчи жолу келип тартып атам, мындай видеого эле сүйлөшө эмес, эжекебиздин кызматтарынан пайдалангандар бул комментарияга жазып коюңуздар. Колдон келгенде эми кыргызга кыргыз жардам берип атат деген сөз. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Негизи кайрылык кылбасын. Ачыгычы, бирок иш түшүп калса мына колдон келишинче жардам бер. Реестр боюнча мындай ушул видео реестрге басым жасалды. Ошол паспорт регистрация болсо эле ошол колдон келишинче жардамды көргөзүшөт да. Чала бериңиздер, коркпостон байланыша бериңиздер. Ошол эле. Ишиңизге ийгилик сиздин. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфа Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.